Саламатсыңарбы балдар? Силер менен бүгүнкү кыргыз адабият сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Соңкөл орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Майрамбек кызы болуп элеңер. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Бексултан Жакиевдин өмүрү чыгармачылыгы жана анын атанын тагдыры драмасы. Бексултан Жакиев 1936 Ысык Көл областынын Тоң районундагы Бөкөнбаев айылында туулган. Ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. Бексултан Жакиев коомчулукка Атанын тагдыры аттуу алгачкы драмасы менен тааныла баштаган. Драматургдун адам турмушунун ар кыл жагдайларына арналган Курч көйгөйлүү, Миң кыял, Алтын аяк, Өкүм, Эртең жаңы жыл, Жолугушуу, Күттүргөн жазда келер, Саадык какты, Жүрөлүчү жүрөк оорутпай, Жаза жана башка драмалары бар. Драмалык чыгармаларды камтыган Бороондуу жолдо жана башка китептери чыккан. Атанын тагдыры драмасы боюнча опера, Саадык какты драмасы боюнча балет коюлган. Бексултан Жакиевдин айрым чыгармалары орус, якут, казак жана башка тилдерге которулган жана чет өлкөлүктөрдүн театрларында коюлган. Мындан тышкары ал Брехттин, Михалковдун, Ауязовдун драмаларын кыргыз тилине которгон. Ал Кыргыз СССРинин искусствосуна эмгек сиңирген ишмер, кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз СССРинин Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, Казакстандын Төлөгөн Айбергенов жана Жамбыл Жабаев атындагы эл аралык сыйлыктардын лауреаты болгон. Ошондой эле 3 даражадагы Манас ордендери менен даңк Казакстан Республикасынын Астана медалдары менен сыйланган. Атанын тагдыры чыгармасында драматург кайраттуу карыянын согуш кесепетинен башына түшкөн оор кайгысы аркылуу бүткүл элдин муңун чагылдырган. Бул чыгарма Кыргыз драма театрында 500дөн ашуун жолу коюлган. Драма согуштан кайтып келген Болотбек уулунун каранын күтүп, үмүт менен жашаган Акылбек карыянын тагдырын, толгонуларын, муңун баяндайт. Жесир калган келини, атасын көрбөй калган небереси Жеңишбек чоң атасы үчүн өзүнчө медер тирек эле. Атанын тагдырын Бексултан Жакиев 4 күндө жазып бүтүргөн. Аны автор стенд кезинде күнү-түнү уктабай жараткандыгын айтат. Чыгарманы жазганда Бексултан Жакиев 20 жашта болгон. Пьеса биринчи коюлушу менен эле көрүүчүлөр тарабынан абдан жакшы кабыл алынган. Театрларда аншлаг менен өткөн. Ал эми бул чыгарманын жаралышы кыргыз драматургиясындагы эң чоң окуя, ири бурулуш болгон. Автор драмадагы киришкенден тарта эле чоң атасы Айбердин образын тарта баштагандыгын, анын бир катар сөздөрү чыгармага өзүнүн өзү эле кирип кеткендигин айтат. Ал эми Жеңишбектин прототиби иниси Имаш. Ал кадимки турмуштагы каарман болгон. Атанын тагдыры драмасы 1957-жылы жазылып, ал эми премьерасы 1960-жылдын 3-сентябрында жазылган. Жакиев бул чыгарманы жазып жатканда Букемдин сахна башка спектакльдерден көрүп жүргөн күркүрөгөн үнү баскан турганы менен көз алдыма турду деп айтканы бар. Эми балдар, Атанын тагдыры жөнүндө бир аз маалымат алдыңар. Биз ошол Атанын тагдыры драмасын окуп, аны талкуулашыбыз керек. Бүгүнкү сабагыбызды бышыктоо иретинде мен силерге ушул кыскача үзүндүнү окуп берейин. Зууранын сөзү. Өзүм жерге кирейин, мени угдай албайт го жакында. Бармактайыңдан үйүр алышып, ээн эркин ойногон тең туштарыңан бөлүп, эркелетип, өстүргөн чоң атаңдан талашып, ушул чоочуну балдарга кошом деме мен келесо, эми эмне кылсам сени? Эмне кылсам? Көрдүңөрбү? Чыгарманын кульминациясы ушул жерде болот дейм балдар. Анткени Зууранын ушул сөздөрү бүткүл ааламды өзгөртүү ичидей, өзүнүн кылган ишине өкүнүп, баланын келечегин түптөйм деп, бирок түптөй албаганына өкүнүп турган кез экен. Эми балдар, үйгө тапшырма. Чыгарманы китебиңерден толук окуп чыгасыңар дагы. Биз иштеп жаткан 6 кадам бар, билесиз. Ошонун 5-чи кадамындагы 1-чи, 2-чи, 3-чү тапшырмаларды дептерлериңерге аткарасыңар.
Ушуну менен бүгүнкү сабак аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кайрадан эмки сабактан жолугушканча сак саламатта тургула.